Токтогул районунун Кара Суу айылынын эли ушул кыштак түптөлгөндөн тарта таза суудан чай кайнатып ичип көрө элек. Союз тарагандан бери жергиликтүү тургундар суу көйгөйүн тартып келет. Алар арыктан суу ташып ичип көнүп калышкан. Эми 1 жылдан ашуун убакыттан бери бул суу да ичүүгө жараксыз. Анткени шаардагы саркынды суу агып өтүүчү түтүктөрдүн эскилиги жетип, жарылып, ал айылды каптап, аккан сууга кошулуп жатыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына андайдан келет дагы. Мына жерден көлчөк болгондон бияка куюлат. Мына арыктан азыр арыкты тазалайбыз деп жогортон келген сууну бууп койгон. Эми ошо суу келгенде ушул сазык суулардын баары кошулат да. Кошулат. Муну мал ичет, бала чак ичет. Суузап кеткенде чоң кичи ичет. Саркынды суу агып өтүүчү түтүктөр Кара Суу айылына кеткен жолду бойлой жайгашкан. Кир суу бул жайдан тазаланып турчу. Бирок 70-жылдары курулган имарат Союз тараганда менчиктештирилип кеткен. Андагы керектүү жабдууларды колунда барлар алып чыгып сатып салган. Ошентип саркынды суу тазалоочу жай иштебей, сасык суу мына бул бассейнде топтолуп турат. Турбалар толуп мүмкүнчүлүгү жок. Райондук водоканал организация ушу ишканасы келип тазалайт. Бирок мүмкүнчүлүгү жетпейт. Себеби дегенде турбалардын баары толгон ичи. Анан толуп, ал жакта деле техника тазалаганга көп деле техника жок. 2-3 рабочий келип тазалайт. Күнүнкүздүн күнүнө тазалап коет, кайра толот. Мына чоң масштабта ремонт болбосо болбойт да негизи. Темирлер чирип, ага толгон суу ашып-ташып жолду ката агын сууга кошулуп жүрүп отурат. Кышкысын болсо агып түшкөн суу тоңуп, жол кыймылына тоскоол жаратат экен. Атүгүл жардан ылдый аккан суудан улам жерден жарака кетип, үйлөрдү басып калуу коркунучу жаралууда. Мына жер ушул суунун агып түшкөнүнө байланыштуу монтип жерлер бошоп, жарака кетип, көчкөн абалга келип калды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар жарака кеткен. Бул качан көчүп түшөт билбейм. Бул көчүп түшсө биздин үйүбүздү да басып калышы коркунучтуу турат. Таза суу жоктугунан айыл эли аккан суудан чай кайнатып ичишет. Айрымдары жерден казып алышат экен. Бирок саркынды суу ал жерге барып кошулбайт дегенге кепилдик жок. Ушу арыкта жаман сууларды ичип, биякта мындай жаман суулар кошулуп атат. Жерден казып чыгарабыз биз. 4 метр казабыз, аныбыз эле 4 метр, тойлотубуз эле 4 метр аралаштырып ичебиз. Мына мен балам больницада жатат азыр. Мен бу жерде жашайм өзүм. Суу ойноп эле бир бас эле ооруп калды. Алып жаткырып койдум. Не болуп атат? Не болгонун вирус кириптир деп койду. Не вирус киргенин ким билет? Суудан кирди. Кара Суу айылында 1,5 миңден ашуун адам жашайт. Акыркы 2 жылда гепатиттин С, Б түрлөрү жана эхинококкоз өт ооруларына кабылгандардын саны көбөйгөн. 20дан ашуун адам райондук ооруканага жатып операцияда болуп келген. Муну жергиликтүү дарыгерлер дал ушул кир суу менен байланыштырышууда. Көбүнчө мына жаш балдар арасында мектеп окуучуларынан болду да. Анткени мына суудан болуп атат бу дейм да. Мына бала чака ичип атат да. Биз деле ичебиз, суу жок, таза суу. Анан ооруп атышат, оорулар көп бизде. Эхинококк менен ооругандар да бар. Үй бүлөбүз менен учетто турушат. Сарыктын түрлөрү бар мындай. Катуу түрлөрү менен деле ооруп атат элдер. Жергиликтүү элдин суу тазалоочу жайды калыбына келтирүү талабы район жетекчилигинин көңүл сыртында калып келген. Акимчилик маселенин чечилбей жатканын каражаттын тартыштыгы менен байланыштырат. Жаңысын курууга шарт жок. Мындан улам атка минерлер суу аккан тешиктерди бүтөө менен гана алек. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС, Токтогул району.